Бисмилла, алхамдулилла, салату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Урматтуу туугандар, бул дарс өткөнкү дарстын уландысы, аны менен өтө тыгыз байланыштуу. Аны укмайын, муну түшүнө албайсыз. Ибн Атойла Сакандари рахматуллаху алейхи Хикамул Атоия, Атоиян данышман сөздөрү деген китебинен экинчи хикматтын экинчи бөлүгүнө келдик. Айттык өткөн сабакта мусулман адамда эки ахвал болот. Ар бир ахвалда талап кылынган амалдар башка-башка. Бул ахвалда башка амалдар талап кылынат, бул ахвалда башка амалдар талап кылынат. Ошол ахвалды алмаштырып албаш керек. Ахвалдарды алмаштырып, бул ахвалда туруп, бирок муну кылсаң, бул ахвалда туруп муну кылсаң, тегерен тескери иш кылган болосуң, динге каршы келип калган болот. Мисалы, намаз окуй турган мезгили болот. Ал учурда намаз окуш керек, ал бул ахвал ошону сурайт сенденчи. Мисалы, пешин убактысы келгенде, эмне жумуш кылып атсаң дагы жумушуңду токтот, пешимди оку дейт шарият. Парз. Бул ахвал болот, уже пешин бүткөндөн иштеш керек. Тагы кишилер күтүп атат. Сен гос жумушчу иштейсиң, эшигиңди аккылап адамдар очередте турат. Пешимди окуп алып кайра нафил намаздар тытып, жай баракат созуп атасың да. Парзыңды окудуңбу, сүннөтүңдү окудуңбу, жүгүр жумушка. Абеттиң бүттү тем более. Тиякта сени очеред күтүп кызматты адамдар кырылып атат. Бар тейле ошолорду. Милдеттин үстүнөн чык. Айлык алып атасыңбы? Эмнеге төлөнүп атат? Сен убактыңдан урдаба да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде урдабагыла деген. Вайлил мутаффифин. Айлыгыңды алып алгандан кийин ошол саатыңга өкмөт төлөп атабы деген. Кыянаттык кылып аны жебесен. Абеттиң 1 саатпы, 1 саат жүр дагы ошол 1 саат аралыгында тамагыңды ич, 1 саат аралыгында намазыңды оку, андан кайтып келип кал жумушуңа. Дегендейчи, мисалы көрдүңбү? Намазды ушундай ахвалда. Эми өткөндө ошол биринчи ахвалды айтканбыз, биринчи бөлүгү. Эми мында болсо тескерисинче ва ирадату каласбаб ма икаматилля кафи таджрид ин хитатан химматул алия. Кудайым наоборот сени себептерден бошотуп койду, жоопкерчиликтен мойнуна алып койду дагы. Бул учурда кайра эле ошол дүйнө деп туруп алсаң, анда бул улуу болгон максаттан кулап кетет. Мисалы, кээ бир адамдар бар, Кудай Таала аны милдеттерден алып бошотуп койгон, үй бүлө жок, аны бага тургандай, же бир жерде чоң эмес, кол астында ишкерлер иштеп, алардын муктаждыгын бүтүрө тургандай. Эми бул учурда бул адамдын жан дүйнөсүндө эки нерсе шыбырашып, аны талашат дейт да. Бирөөсү айтат дейт: "Эй, мына сага жетиштүү ырыскың бар. Эми жоопкерчилигиңде жок, кичине илим албайсыңбы? Диниңди үйрөнбөйсүңбү? Алла Тааланын шариятын үйрөнбөйсүңбү? Бираз нафил ибадаттарды кылып, тахажжуттарды окуп, дагы диниңде бираз өспөйсүңбү?" деп биринчи ахвал ошону айтат дейт. Экинчиси айтат дейт, нафсисин деген нерсечи: "Эй, тур, дагы иште, дагы байы, дагы жашооң комфортный болот, дагы жыргал жашоодо жашайсың. Шарият деген бош адамды, бекер боз адамды жактырбайт" деп. Мына атүгүл Азирети Умар мечитте бош отурган адамдарды тактай менен асатай менен кубалап чыккан. Силер тиги асмандан эмне, силерге алтын жайып, давай иштегиле деп. Көрдүңбү, дагы байы деп. Ушундай эки нерсе бул адамдын сезим нафсисинде айтат дейт да. Эми бул адамга кайсы нерсени кылыш туура болот? Эки нафсинин чакырыгынын кайсысына жооп бериш туура болот? Албетте бул жерде Ибн Атойла айтып атат: Алла Таала сени себептерден бошотуп койду. Эми кайра эле себептерге умтулганың бул улуу болгон максаттан кулап кетүүң дейт да. Ал эми эгерде кайра эле жыргал жашоону көздөп, жалкоолукту көздөп, акчам бар Кудайга шүр деп ичип жеп, ойноп күлүп жата берсең, өлгөнгө чейин уктап жүрө берсең, анда бул малдын, жаныбардын жашоосу болуп калат дейт да. Эгерде сенин максатың ошол Алла Тааланын динин үйрөнүү болсо, анын шариятын үйрөнүү болсо, анда бул улуу болгон адамдардын улуу нафсиге ээ болгон адамдарга ылайык иш болгон болот дейт да. Мындай ар кимдин нафсиси ар кандай да. Кээ бирөө нафсиси мал сыяктуу, курсагым тойсо, кумарым канса деп уктап, ичип, жеп, жыргап эле жүрө берет да. Мал сыяктуу нафси болот. Кээ бирөө нафсиси бир аз өйдөрөөк болот, элин ойлойт, жерин ойлойт деген ошол нафсилердин улуу нафсилер болот экен да. Нафси десе эле жаман деп түшүнүп калбаш керек, ошол улуу нафсиге ээ болгон адамдардын жолу ушул экен. Дүйнөсү жетиштүү болсо,
калган ашкан убактысын акыретине жумшайт экен. Динин үйрөнүүгө, ибадатта дагы алдыга озгонго жумшайт экен да. Анан улуу максаттуулардын дагы жолу ушундай экен. Улуу нафсиге ээ болгондор улуу максаттуулардын жолу ушундай экен. Алла Таала сени тууган урук, үй бүлө, бала чака, жумуш деген себептерден алыстатып койду. Бул учурда сен эмне кылганың дурус болот? Ошол диниңе кызмат кылганың, шариатты үйрөнгөнүң, Аллах жолуна кызмат кылгандардын сабына кошулганың бул туура болот дейт. Эми сага бирөө жарым келип, бирок иштеген, жумуш кылган, бул деле ибадат да, шариатта ушундай деп жатпайбы? Пайгамбар алейхиссалам ушундай деген, бекер поздорду жакшы көрбөйт деген десе, сен айткын дейт, билгин дейт, бул ой шайтандан болгон бир васваса дейт. Шайтандан болгон васваса дейт. Ибн Атуайл айткандай, улуу максаттан кулап калуу дейт. Азыр буга мисалдарды дагы алып келип берет, ошондо дагы түшүнүктүү болот да. Жашоодо мисалдарды алып келеличи дейт. Мисалы, адамдардын бир канчасы Алла Тааланын үйүнө ажылык кылганы барышты дейт. Алардын кээ бирөөсү толугу менен жоопкерчиликтен бошотулган да. Мисалы, Кыргызстандын мисалын келтирейин, Биякта деле окшош экен, дүйнө жүзүндө окшош эле да. Кээ бир ажылар болот, көпчүлүк ошол да, акча төлөп барат, анда эч кандай жоопкерчилик болбойт. Өзү менен өзү ибадат. Ана ошол ажы башчылар болот, штаб деген бар. Алар болсо ошол миңдеген ажылардын бүт баскан турганын, автобустун, гостиницасын бүт контролдоп ошонун үстүнөн жүгүрүшөт. Доктурлар барышат 20-30. Ал 20-30 доктур ошол 6000 ажы башчынын ден соолугун, давлениясын, анымысын карайт. Демек, берки жөнөкөй ажы башчылар толугу менен милдеттерден кутулган, булар толугу менен буларды Кудай эмне себептер ааламынан бошотуп койду да. Булар ажылыкка барганда ибадатты тытыш керек. Тигилерине болсо милдеттемелер бар. Алар эмне кылыш керек? Алар ошол парз болгон буйруктарын аткарыш керек. Парз болгон намаздарын окуш керек. Калган убакытта дагы нафил деп тиякта жүрүп албай, орунда отуруш керек. Бирөө жарым ооруп калса, жүрөк ооруп калса, давление болсо, ал бул болсо, тиги доктурлар каякта, киши өлгөн адат десе, ал тиги таваф кылып жүрөт деген нерсе болбош керек да. Эми биринчи тайпадан талап кылынган нерсе эмне? Биринчи тайпа жөнөкөй ажылары. Буларды Кудайым себептерден бошотуп койду. Аларга шариат айтат, пенде, сен парз ибадаттарды өтөгөндөн кийин нафил тавафтарды кыл, нафил ибадаттарды кыл. Биякта деген билесиңби, бир намазың 100 000 намазга барабар. Таваф деген ааламда ушул Каабада эле гана болот. Тавафты көп кыл деп, демек бул нафил ибадатка өзүн толугу менен арнап салыш керек. Экинчи тайпа тескери жана окшогон, доктурга окшогондорго мисалы шариат айтат, пендем, парз намазыңды оку, важип сүннөттөрүңдү аткар, парз болгон ажылык милдет таркат, андан кийин жумушуңа бар, медпунктта отур. Бирөө жарым жүрөгү ооруйт, бирөө жарым ар кандай болот. Сени таппай калбасын деп айтат да. Демек, эки акыбалды алмаштырбаш керек. Тигил адам себептерден бошотулду, берки доктур же болсо штаб же ажы башчылар болсо, булардын мойнунда жоопкерчилик бар. Эми ошол жоопкерчиликтин үстүнөн чыкканы булардын ибадаты болуп эсептелет да. Өзү дагы мисал кылып айтат, атам ажыга барганда жөнөкөй эл катары эле акча төлөп, мындай карапайым эле мындай ажы болуп барган дейт. Ажы башчы болуп барган эмес дейт да. Мындай штаб болуп барган эмес дейт. Мындай жоопкерчилик мойнунда жок болчу дейт. Анан атам керелден кечке ибадат кылат дейт. Анан ошол жердеги доктурлар айтат экен да. Сага биз суктанабыз дейт экен да. Карачы, керелден кечке Каабада, Масжид Нававийде ибадаттасың. Биз туттуп барып намазды окуйбуз. Тавафыбызды кылабыз, парз же важип болсо, кайра келип ордубузга отуруп калабыз. Анткени оорукчандар бар. Любой секунд айтып болбойт. Бирөө жарым инфаркт болот, инсульт болот. Аларды карашыбыз керек десе, атам айтыптыр да. Ошол парызыңды аткарып коюп, анан келип тиги эле пациенттердин муктаждыгын бүтүргөнүң ошол сенин
тавафың, ошол сенин намазың, ошол сенин тахмидиң, ошол сенин тахлилиң, ошол сенин салаватың, ошол сенин ибадатың. Ошону менен сен бүтүндөй жашооң ибадат болот деген экен да. Же болбосо экинчи мисал, атасы баласына айтты дейт: балам, сенин бүт жоопкерчилиgiң менин мойнумда. Балам, медресеге бар, ислам илимдерин окуу, ошентип кайра айылыбызга, шаарыбызга шариатты билген, динди билген, агартуучу адам болуп кайра кайтып кел. Элибизди нурга бөлө. А сенин дүйнөлүк тиричилигиңди, окуу, курал жарак, кийим кече, китеп бүт баарын мен мойнума алдым балам десе, Кудай Таала муну баланы кандай акыбал болуп койду? Себептердин ааламынан бошотту да. Эми бул бала барып алып, ошол улуу болгон максат, улуу болгон мүдө бул динди үйрөнүш да. Ошону кылыш керек эле. Пайгамбар алейхиссалам айткан: "Ма юридиллаху бихи хайран юфакиху фид-дин." Алла Таала кайсыл пендесине көп жакшылык кааласа, ага динден түшүнүк берет, дин илимин берет, дин аалымы кылат деген Пайгамбар алейхиссалам. Бул бала ошол милдеттин үстүнөн чыкпай, медресеге барып алып дагы атасынын бергенине канааттанбай, кайра ашыкча уурданып иштеп жүрүп алса, окуусун окубай, бул бала теңирден тескери иш кылган болобу? Улуу болгон бир максатка Кудайым бошотуп койду. Ома халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен жиндерди жана инсандарды өзүмө кулчулук кылсын деп гана жараттым деп. Дин илимин алыш үчүн, аны менен үммөткө пайда келтириш үчүн улуу бир максатка бошотуп койсо, бул атасы айтканына карабай, дүйнөнүн артынан чуркап, медреседен качып иштеп кеткени бул туура болобу? Туура эмес болот да. Улуу болгон бир максаттан кулап кетүү болот да. Атам мени 15 жашымда ошол Сириядагы, Дамаск шаарындагы кемби эсте жок, бирок Сирияда Мухаммад Хасан ал-Хабаннаки деген чоң роббани, залкар алым болгон, мужахид болгон, акыйкатты айтууда эч кимден корккон эмес. Мен үй бүлөмө зыян келип калат, мени өлтүрүп кетет, мени доозунасына алып салат деген бир коркунуч болбогон, чекесине мылтыкты такап турса дагы акыйкатты бетке айткан адам болгон. Анда окуя болгон. Чындап эле мундук чекесине келип мылтык такаса дагы бул акыйкаттан тайбай койгон адам болгон да. Ошондой Мухаммад Хасан Хабаннаки деген улуу олуя роббани заттын алдына Мухаммад Сайд Рамазан Бутыйды атасы Мулла Рамазан 15 жашында алып барып, ага чейин эле уже көп жерлерде медреседе окуп койгон. А бул же махат, колледж болуп атат да, орто билим болуп атат. Аны айтат: "Жолдончу балам, сен мага касам ич" дейт. Что бул дин илимин акча табууну максат кылып үйрөнөмүн деп, үйрөнбөймүн деп касам ич. Бул Аллах үчүн үйрөнүш керек. Аллах үчүн ушул дин илимин үйрөнөмүн. Кудайым жашоомдо канча рызкы берсе, ошого канаат кыламын. Акча табууга муну бута кылбаймын деп касам иштирип, анан алып барган экен да баласынчы. Ошол атасына берген касамын өтөп жүрөттү баягы 86 жашка чыгып өлдү. Бир машинасы жок экен, бир машина айдап өтүптүр да. Мышык майга жетпей сасыптыр деген сөз бар. Баягы Азирет Умар айтат: чыныгы захиддик, чыныгы аскеттик бул болуп туруп анан баш тарткан адам дейт да. Нитеге эле жок, нитеге эле жете албайсың. Анал жаман, дүйнө деген жаман да дегениң уже мышык майга жетпей сасыптыр болуп калат да, уже окшошпой калат да. Бирок дүйнө сен алдыңа келип төгүлүп турган чакта дагы сен жөнөкөй жашоону тандасаң, бул анда чыныгы аскеттик болот да, зухттук болот да шариаттачы. Бул ошондой адам болгон. Бул адамга адамдар машинасын машинадай, үйүн үйдөй, асамнян асамняктай да сунуштаса болбой, ошол атасынан калган эски 4-этаждагы бир эски үйдө жашап жүрүп өттү. Өлгөндөн кийин үй бүлөсүнө калган мурасы ошол шейит болгондо, ошол Касим-Шымын чөнтөгүндө бир аз үйгө кетип баратып нанга деген бир бөлкөгө жете эле акчасы болгон экен. Ошончо эле акчасы калыптыр баягы, башка акчасы калбаптыр. Өлөргө жакын бүтүндөй кийим баарын жууп, тазалап, үтүктөттүрүп, небереси Махмудду чакырып туруп, медреседеги муктаж болгон балдарга апарып берди, баарын бердирип салыптыр да. Ошо атасына берген касамды 15 жашында берген бала 86 жашка чейин бузбай өтөп жашады да. Анын атасы айтат: "Лау алимту анна ториqa илаллахи якмуну фи касхил хумама ла жаалту минка заббалан." О уулум, эгерде Аллахка алып бара турган жол
көчөдө таштанды терүүдө экендигин билгенимде, анда эч ойлонбостон мен сени таштанды терүүчү кызматка бермекмин. ولكني نظرت فوجدت أن الطريق الموصل إلى الله إنما يكون في دراسة دينه وتعلم شرعه فاسلك إذن هذا الطريق дейт. Бирок уулум, мен Аллах Таалага алып бара турган жол жападан жалгыз анын динин үйрөнүү жана анын шариатын үйрөнүү экендигинде билдим дейт. Аллага жеткире турган жол анын динин үйрөнүү, анын шариатын үйрөнүү экен балам. Андыктан ушул жолго түшкүн деген экен да. Мына ошол мезгилде мен жаш болсом дагы азыркы Ибн Атоилары мынау хикматы жөнүндө кабарым жок болуптур дейт. Мусулман ошондой эки акыбал болот. Мынау эрежени мен билбептирмин дейт. Бирок мен бир нерсени билчимин, атам чоң аалым экенин билчимин. Анан атага баш ийиш керек экендигин билчимин. Атам тилин алдым дейт. Ошондо 15 жашта болчумун дейт. Менин досторум мени коркутту дейт. Кесип үйрөнүш керек. Балалар кесип үйрөнүш керек. Дин илимин алганда сен кесип үйрөнбөй каласың. Анан кедей болуп каласың. Өлүктөрдү жууп, жаназаларды аңдып каласың. Тиричилиң кандай болот деп Кудайым мага сыноо берди дейт. Бирок атага баш ийиш керек деген нерсе менин боягымда турду. Атам тилин алдым, ушул жолго түштүм. Аллага касам ичем дейт. Кудайым мага ырысканы ушундай эле. Мен күтпөгөн жерден, ойлобогон жерден Кудайым ырыскын мага төгүп момундай берди дейт. Ал эми тиги убагында мага сыноо болуп жиберилген достордун акыбалы деле кийин укмуш болуп, байып анчалык болуп кеткени жок дейт да. Үчүнчү мисал, Алла Таала бир адамга магазин берди. Базарда бир соода кылат. Анан үй бүлөсү бар. Анан бул адам эртең менги саат 9-дан кечки саат 5-6-га чейин иштейт. Анан ушул убакытта Кудай Таала муну себептердин убактысына, себептердин ааламына койгон болот. Бул убакытта бул иштеш керек болгон болот дейт да. Бирок намаз убактылары келгенде шарият айтат, пенде себептерди ааламы бүттү. Азыр эми себептерден бошотулдуң. Эмне жумушуң болсо дагы намазың жумушуң токтот дагы парзыңды аткар, пешимиңди оку, асырды оку деп айтат дейт да. Анан кеч келгенден кийин кечинде дагы үй бүлөсүнө болгон милдети бар дейт. Анын өзүнө болгон милдети бар дейт да. Үйгө келгенден кийин кечинде кичине аялынын жасаган тамагын мактап, аны менен бир аз кобурашып, анын муктаждыгын угуп, анын көнүн көтөрүп, балдарын угуп, алар менен сүйлөшүп, аларга кичине тарбия берип коюу деген нерсе бар дейт да. Анан кийин мечитке барып, ал жерден дин илимин үйрөнүү деген нерсе бар дейт. Мындан 40 жыл мурда дейт. Бул китепти эми мындан 2000 бирдеменчи жылдары кайсы жылдар жазган унутуп калдым, Ошол китепти жазып аткан мезгилден 40 жыл мурдагысын айтып атат да. 40 жыл мурда дейт да. Дамасктын Дамасктагы адамдар, Сириянын борбору Дамасктагы адамдар ушундай эле дейт. Алар базарда эртең менги саат 9-дан кечки саат 5-6-га чейин ушундай бир жигердүүлүк менен иштешет эле дейт. Базар бүткөндөн кийин бардыгы китептерин көтөрүп алып, үйлөрүнө келип, чай пайын ичип, үй бүлөсү менен кобурашып, балдарына таттуу көтөрүп келип, анан мечиттерге же шейхтердин үйүнө барып, бирөөсү тафсирден, бирөөсү фыхтан, бирөөсү акыйдадан, бирөөсү андан, бирөөсү мындан илим алышат эле дейт да. Карачы дейт, кандай сонун мезгил өткөн дейт. Ал мезгил ушундай сонун мезгил эле, ал мезгилди эстегенде бизге анын атыр жыттары келип, бизди ушундай бир рахатка бөлөйт дейт да. Куранда айтылгандай, алардын артынан жаман бир холфун нарк насил келди. Алар кетти, алардын артынан жаман муун келди. Алар намаздарын текке кетиришти деген аят бар го. Ошого ылайык биздин ата бабаларыбыз кандай эле, биз кандай муун болдук дейт. Кечке, керелден кечке базар,
дүйнө эле дүйнө. Үйгө келгенден кийин чай ичип атканда да кайра эле обсуждение идет эмне жөнүндө, ошол дүйнө жөнүндө, тиричилик жөнүндө, бизнес жөнүндө. Кечке эле да, мына кечке базарда болдум. Келгенден кийин кайра ошол тууралуу. Анан убакыт артып калса дейт, оюн күлкү дейт да. Биз кандай эл болдук дейт. Төртүнчү мисал болсо, бир адам Америкага кетти дейт. Ошол Америкага барып акча таап атат дейт. Бирок үй бүлөсү ал жердин чөйрөсүндө бузулуп атат дейт. Өзгөчө мен Америкага болгон сапарымда байкадым дейт. Көптөгөн мусулман үй бүлөлөр менен баарлаштым. Дүйнө жүзүн кыдырып даават кылган адам болгон да. Ошондо алардын балдарынын бузулуп аткандыгын көрдүм дейт. Өздөрү болсо эски ошол салттуу ислам дининен алган тарбия менен кетет болду, жаны өзгөртө албайсың. Ошо менен жашайт, ошо менен өлөт. Бирок булардын балдары Американын чөйрөсүндө жашап, окуп, алардын чөйрөсүнө таасирленип, бузулуп атканын, туура эмес тарбия менен чоңоюп атканын көрдүм. Алар да өздөрү мага аттин кылып, арман кылып айтып берди дейт. Бул учурда шарият эмне дейт? Бул учурда шарият пендем айына алтын, күндө күмүш таап атсаң дагы сен бул жерден көчүп кет. Карандай чай катыган токоч менен жашасаң дагы сенин дүнүйөң гүлстан болуп, акыретиң ойрон болгондон көрө, акыретиң гүлстан болуп, дүнүйөңдүн күлгө айланганы жакшыраак. Кайт мекениңе, кайт жериңе. Балдарың бузулуп атат. Балдарыңдын тили дагы бузулуп атат, дили дагы бузулуп атат, дини дагы бузулуп атат деп шарият айтат дейт. Муну Мухаммад Саид Рамазан Бути айтып атат да. Анан дагы Алла Таала пендеси Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн өзү каалаган нерсесинен баш тартса, аны куру жалак калтыруудан Кудай Таала аруу жана берешен, жоомарт дейт. Астайды биле Кур'ан-ы Каримде "Ва май юхаджир фи сабилиллахи яджид фил арди мурагаман касира". Кимде ким Аллах жолунда хижрат кылса, Аллах үчүн көчсө, анда ал көчүп барган жеринде кенендикти табат дейт. Мол ырыскыны табат, жакшы жашоону табат дейт. Бул миллиондогон мусулмандар менен, миллиондогон мусулмандардын жашоосу менен 100 миңдеген жолу тажрыйбадан өткөн анык нерсе. Кудай Таала ла юхлифул мият, убадасына каршы чыкпайт. Кудай Таала алдабайт. Айтып атат Кудай Таала, ким Аллах үчүн көчсө, көчүп барган жеринде мол жашоо, жакшы жашоо, кенен жашоону табат дейт да. Ооба, бир аз сыноо болушу мүмкүн. Бирок Аллах үчүн журт которгон болсоң, көчкөн болсоң, анда мисалы келтирейин. Сен Кытайда жашайсың. Көчүп барган кыргызсың. 5 убак намазыңды окута койбойт. Айтып атпайбы? КамАЗдары жашында окуп атабыз депчи. Мына баргандар даже. Орозо кармаганда орозо карматпай койбойт. Саарлык учурунда машина үй терезеден жарыктык көрүп калса, келип баса калат. Кордук да бул. 5 убак намазыңды окутпаса, парзыңды аткарбаса, ал убакта шарият эмне дейт? Ошол жерден бриллиант, күмүш таап атсаң да, каухар таап атсаң да күнүнө саткын үйүңдү да көчкүн деп айтат да шариятта. Дин үчүн дүнүйө курбандыкка чалыныш керек, бирок дүнүйө үчүн дин курбандыкка чалынбаш керек дейт. Анткени дүнүйө бүгүн бар, эртең жок. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде акырет жашоосун түбөлүктүү дейт да, түбөлүктүү дейт. Бир окуяны айтып берейин дейт. Бир жаш жигит дейт. Ушул Хикамул Атоя сабагын берип атканымда дарска постоянно келет калтырбай. Илимге ушундай умтулган, динин үйрөнүүгө шыктанган бала дейт. Анан келет дейт. Азыр жумушум жок жүрөм, үй бүлөлүмүн, бала чакага жок, үй бүлөм жок, үй бүлөм бар дебейт. Жумушум жок жүрөм дейт да. Бирок мен ушундай жакшы кесипкөй адаммын, мага ошол жакта момдай сунуштар болуп атат, бирок ушуга иштей берсем болобу дегенде, мындай карап балага боорум орийт дейт.
жакшы бир жумушунан кур калтыргым келбейт дейт. Мындай карап туруп, шарият мойнумдагы аманат дейт. Анан дагы пайгамбарыбыз аман эме насаат суралган адам бул аманат, ал аманатында кыянат кылбасын дейт. Мен кыянат кылгым келген жок дагы, анан албетте биягына басым жасап, анан дагы баланын динге болгон ушундай бир дилгирлигин көрүп, чындыкты айттым дейт. Балам бул жумуш шарият боюнча сага ылайык келбейт деп. Ошентип сабагыма келип жүрдү дейт. Дагы бир күнү келет дейт. Ушундай жумуш чыгып атат. Сурашты айта келсе, кайла шариятка ылайык. Ошентип көп жолу кайталанды дейт. Көрдүңөрбү дейт. Акырында баягы бала Кудайым ушундай бир жумуш бериптир. Мадинадан жумуш таптыр. Ийик Мадина пайгамбардын шаарынан. Ал жерден жумуш таап, өсүп өнүп, үйлөнүп, бала чакалуу болуп, Сириянын борбору Дамасктын так центринан жакшынакай бир үйлүү болду дейт да. Кудай Таала жанакы жогоруда айткандай, ал үчүн бир нафсиңе жаккан, бирок шариатка, Кудайга жакпаган нерсени таштасаң Аллах үчүн, Аллах сага андан дагы жакшысын алмаштырып берет деген Кудай Тааланын да Кур'ан-ы Каримде убадасы бар, пайгамбарыбыздын да убадасы бар да. Арак сатып иштеп атасыңбы? Арактан акча таап атасың. Шайтан сени коркутат. Бу арактан сага сен бир айда сенин доходуң 300 миң сом экен, прибыль 150 миң сом. Ошонун деген 100 миң сом арактан чыгып атпайбы? Арак сатып койсоң эмне болот деп шайтан Кур'анда айтылгандай кедейлик менен коркутат дейт. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде дейт, Алла Таала силерге өзүнүн айкөлдүгүн, берешендүүлүгүн, кечиримин убада кылат дейт. Ошол жерден шарият айтат, токтоткун дейт да. Ошол жерден Кудай үчүн токтотсоң, аз тапсаң дагы Кудайым ошонун берекесин берет. Акыры ошондон сен дүйнөдө да акыретте дагы утасың. Бул албетте Аллага ыйман келтирген момун мусулмандарга тийиштүү. Негизи эле бул китеп чыныгы мен момун мусулманмын деген жана момун мусулман дебестен эле мен динимди дагы тереңирээк үйрөнгүм келет деген адамдарга арналган сабак бул негизи. Мына ошондойчо урматтуу бир туугандар, ушул хикматтан ала турган нерсе ушул экен. Эки акыбал болот экен. Себептер ааламында болот экенбиз. Ал убакта жоопкерчиликтин үстүнөн чыга келиш керек экен. Ошол менен биз сооп табат экенбиз. Экинчиси тескерисинче жоопкерчиликтен бошотулган бир акыбал болот. Ал үчүн ал убакта динге кызмат кыла турган, дин үйрөнө турган убакыт болот. Ал убакта кайра дүйнө деп туруп алсак, улуу максаттан кулап кеткен болобуз. Демек, ар бир акыбалда Кудайым менден ушул акыбалда эмнени талап кылат деп ошого жараша иш кылыш менен анан биздин 24 сааттык жашообуз, бүтүндөй жашообуз дин болуп эсептелет, урматтуу бир туугандар. Кандай болгон чакта дагы бул эки акыбалда тургандарга орток болгон жалпы задания бар. Бул 5 убакыт намаз, парз, важип, сүннөттөрдү калтырбаш керек. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.